Лондон BBC саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Сингапурда бир жумалык аза күтүү. Өлкөнүн түптүү өчүчү саналган мурдагы премьер-министр Ли Куан Ю 91 жашында дүйнө салды. Йемен жарандык согуштун чегиндеби. Улуттар уюму бул өлкө Ирак жана Сирия сыяктуу чоң башаламандыкка жакын калганын эскертти. Жапон айымдары карьерасын үй жумуштарына айырбаштап жатышат. Мунун Жапон экономикасына таасири кандай? Заманбап Сингапурдун түптүү өчүсү Ли Куан Ю 91 жашында көз жумду. Ал премьер-министр болуп иштеген 30 жыл ичинде Сингапур колониалдык өлкөдөн Азиядагы алдыңкы күчкө айланган. Деген менен авторитардык башкаруу укмасы үчүн Ли Куан Юну сындагандар дагы жок эмес. Темир эрктүү, тили курч, акылы тунук Ли Куан Ю Сингапурду бекемдөөнү жеке өмүрүнүн максаты кылып алган. Ал 1923 жылы Кытай үй бүлөсүндө туулган. Сингапур анда Британиянын колониясы болчу. Ли Куан Ю 2 дүйнөлүк согуш учурундагы Жапон баскынчылыгын башынан өткөрдү. Британиянын Кембридж университетин бүтүргөндөн кийин Сингапурга барып, Элдик аракет партиясын түздү. Бул партия аралды бүгүн дагы башкарууда. 1959 жылы Ли Куан Ю жаңы эле эгемендикке жеткен Малайзия Федерациясынын курамындагы автономдуу шаар мамлекеттин премьер-министри болду. Бирок Сингапурда көпчүлүктү түшкөн кытайлар менен жергиликтүү малай калкы ортосундагы тирешүүдөн улам Сингапур Малайзиянын курамынан чыгып калган. Шаар өз алдынча жашай албайт деп кооптонгон Ли мырза бул чечимди элге жарыялап жатып көзүнө жаш алган эле. Мен өмүр бою Малайзияга ишенип келгем. Биригүүгө, чогуу өнүгүүгө ишенгем. Эми Ли Куан Ю өзүнүн жана партиясынын башкаруусун бекемдөөгө жан өрөдү. Заманбап инфраструктураны орнотуу, билим алуу, технология жана банк ишине инвестицияларды тартуу аркылуу ал Сингапурду тез өнүгүү жолуна тургузду. Буга Ли Куан Ю эркиндиктерге жол бербей, бекем мыйзам орнотуу, аны бузган үчүн сабатып жазалоо жолу менен жетишти. Азия баалуулуктары деген түшүнүктү Ли Куан Ю киргизди. Булар сарамжал, эмгек жана бекем башкаруу. Батыштын либерализмине караганда көп улуттуу Сингапурга ушул баалуулуктар ылайыктуу деген эле ал. Өмүрүнүн акырына чейин ал чет элдик жетекчилер менен жолугушуп, көп маселе боюнча оюн билдирип келди. Ал Сингапурда жетишкен укмуштуу экономикалык өнүгүү башка элдер үчүн көөнөргүс үлгү. Йеменде болсо хуситтер деп аталган таасирдүү козголоңчулар тобу Аль-Каида жана Ислам мамлекетине каршы күрөшүү үчүн өз аскерлерин топтогонун билдирди. Улуттар уюмунун чабарманы айткандай, согушкерлерди токтотуу үчүн хусит күчтөрүнүн да, бийликтен кулаган Йемен президентинин да даярдыгы жетишсиз. Уюм Йеменде да Ирак, Сирия жана Ливиядагыдай узакка созулган чатак чыгышы мүмкүн дейт. Өлкөдө атуулдук согуш башталчудай болуп турат. Узак кармаштан кийин Йемендин Таиз шаары Хути козголоңчуларына өттү. 3-чү ири шаар саналган Таиздин тургундары ушундан кооптонуп жатышкан. Хутилердин лидери Ислам мамлекети менен Аль-Каиданы токтотуш үчүн согушуп жатабыз деп билдирди. Ислам мамлекети Йеменде 2 мечитте жума күнү болгон чоң жардырууларды уюштургандыгын айтып чыкты. Чабуулда 137 киши курман болду. Ошону менен бирге хутилер бийликтен кулатылган президент Хадини көздөөдө. Батыштын колдоосуна таянып келген президент Хади түштүктөгү Айден шаарында жашырынууда. Мен бардык тараптарга канчалык опурталдуу абалда экенибизди жеткирип, жеке саясий мүдөөдөн баш тартууга чакыргым келет. Бардык тараптар диалогго келип, бөлүнүүгө жана зомбулукка бөгөт коюубуз керек. Бириккен Улуттар уюмунун Йемен боюнча өкүлү да ушуну айтууда. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында Жамал Бен Амар өлкө узак кандуу согушка сүңгүп кетиши мүмкүн деп эскертти. Хутилер чабуулга өтүп, Мариб, Таиз, түштүктү бүт өлкөнү көзөмөлүнө алат деп ойлоо жаңылыштык. Президент Хади күч топтоп өлкөнү хутилерден босотот деп ойлоо дагы жаңылыштык. Йемен кооптуу кризиске чөгүү алдында турат. Заиди мусулмандары саналган Хути козголоңчулары өлкөнүн ири аймактарын, анын ичинде баш кала Сананы ээлеп алышты. Эми утулушта калган сунниттерди пайдаланып, Ислам мамлекети өлкөнү башаламандыкка батырбаспы деген кооптонуулар айтылууда.
Сиз BBC-ни көрүп жатасыз. Эми жаңылыктардын кыскача топтомуна кезек берели. Тунистин премьер-министри Бардо музейиндеги кандуу чабуулдан кийин өлкөнүн милиция башчысын жана бир нече командирди кызматтан алды. Шаршемби күнкү чабуулдан каза тапкан 20дай адамдын көбүн туристтер түзөт. Полиция 2 чабуулчуну атып өлтүрүп, 3-үчүсүн издеп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола эпидемиясы чыккандан бери 1 жыл өткөнүн, илдет август айында ооздукталышы мүмкүндүгүн билдирди. Вирустан Гвинея, Сьерра-Леоне жана Либерияда 10 миңден ашык адам каза тапты. Бирок МСФ уюму январдан бери Эболага кабылгандардын саны өтө азайбаганын кабарланды. НАСА узак убакытка космосто жүрүүнүн адам организмине таасирин иликтөө алдында. Эгиздердин бири Скотт Келли эл аралык космостук станцияга 1 жылга жөнөтүлгөнү жатат. Түгөйү Марк болсо жерде калат. Скотт космостон кайтып келгенде окумуштуулар эгиздердин физикалык көрсөткүчтөрүн салыштырып көрүшмөкчү. Жапон өкмөтү көз жарып декретке чыккан аялдарды кайра жумушка чакырууда маселеге туш болууда. Айрым энелер балдарды караганга өкмөт жардам бербей жатканын айтышат. Кызыгы, жаш жапон айымдарынын көбү экономикалык күч болуу идеясына каршы чыгып жатышат. Кабарчыбыз Жапон экономикасындагы аялдардын ролун иликтеп келди. Японияда муну гоккон деп аташат. Жаштар таанышып, сырдашып, келечекте үй бүлөдө куруп калышы мүмкүн. Бирок Япон коому дале карьерага умтулган айымдарга терс көз карашта. Мен үй жана жумуш деп жүгүрүп кыйналып жүргөн көп айымдарды билем. Мен күйөөгө тийгенде үйдө эле отурам го. Бирок жылына $30,000 тапкан Япон эркектери үй бүлөсүн жалгыз бага албайт. Эми өкмөт айымдарды да ишке чыгууга үндөөдө. Бул иш табуу борбору атайын айымдарга багытталган. Бирок ымыркай бала менен иштөө оор. Менимче компаниялар балдары жок айымдарды жумушка алгысы келет. Мен 6 айдан бери иш издеп жүрөм. Кызыма бала бакчада орун да табыла элек. Японияда биринчиден айымдарга шарт түзүлүшү абзел. Бирок андан мурун коомчулуктун көз карашы да өзгөрүшү керек. Эми спортту испан футболунан баштайлы. Барселона түндөгү жеңишинен кийин атандашы Реал Мадриттен 4 упай алдыга озуп кетти. Ла Лиганын алкагындагы бул оюн 2-1 менен аяктады. Жереми Матео жана Криштиану Роналду биринчи таймда эсепти тең-тең кылганы менен 56-мүнөттө Луис Суарес жеңиш алып келген голду киргизди. Англиянын премьер лигасында болсо Ливерпулдук Стивен Жеррард көпчүлүктүн көңүлүн калтырган үчүн кечирим сурады. Ал Манчестер Юнайтед менен беттеш маалында Андер Эрреранын бутун тебелегени үчүн оюндан чыгарылган. 2-1 менен аяктаган мелдешти Юнайтеддин тренери карьерасындагы эң мыкты жеңиштердин бири деп атады. Эми Ливерпуль Юнайтедден 5 упай артта калды. Теннисте Новак Джокович Роджер Федерерди жеңип, карьерасындагы 50-чү титулуна ээ болду. Федерер Калифорниядагы BNP Paribas мелдешин 5-чи жолу утууну көздөп турган. Бирок дүйнөнүн биринчи ракеткасы саналган сербиялык Джокович кайрадан күчтүүлүгүн көрсөттү. Аялдардын финалында болсо Симона Халеп Елена Янковичти жеңип чыкты. Жаңылыктардын соңунда дагы бир спортчунун өзгөчө рекордун көрсөтө кетели. Тайпейдеги 101 кабаттуу имарат рекорд орун алган жер. Кристиан Херба велосипед менен эң көп тепкичти баскан дүйнөдөгү жалгыз адам болуп калды. Эң кызыгы, мурдагы рекорд да өзүнө таандык эле. Имараттын үстүнө чыгуу үчүн 2 саат 20 мүнөт кетиптир. Ал велосипеди менен 3339 тепкичти басып өткөн экен. Айтмакчы, бул велосипедист рекорд коюу үчүн 6 жыл машыккан экен. Биздин бул жана башка жаңылыктар адаттагыдай эле сайтыбызда бар. Азыр bbc-kyrgyz.com сайтыбызга кирсеңиз, Лондондо өткөн Борбор Азиялык джаз фестивали тууралуу сүрөт баяндаманы көрө аласыз. Дүйнөнүн чар тарабынан келип түшкөн соңку кабарлар мына ушулар. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.